26 январда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Манас аэропортуна конуп, 2023 жылы Кыргызстанга келген сыйлуу коноктордун алгачкысы болду. Аны президент Садыр Жапаров өзү тосуп алды. Өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Бишкекте 2 күн өргүп, мамлекеттик сапардын алкагында 20дан ашык документке кол коюлду. Алардын башкысы кыргыз-өзбек чек арасы боюнча ратификациялык грамоталардын алмашуусу болду. Кыргыз-өзбек чек арасынын такталып бүткөнүн билдирген. Анын ичинен Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу бул документ 2022 жылы эле эки өлкөнүн парламентинен өтүп, президенттер кол койгон эле. Болгону эки лидердин грамота алмашуусу калган. Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс. Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек араны делимитациялоо ишин жыйынтыктап, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдердин ратификациялык грамоталарын алмашты. Ошентип чек ара маселесине чекит койдук. Бул соңку чечимдер эки өлкөнүн бир туугандык мамилесин, чек аралык кызматташууну бекемдеп, Борбор Азия аймагындагы туруктуулукту, коопсуздукту камсыз кылат. Ошентип Шавкат Мирзиёев менен Садыр Жапаров кыргыз-өзбек чек арасы толук такталып, маселеге чекит коюлганын кабарлашты. Бийлик шашып атат, биз тоскоолдук түзүп атабыз. Ошон үчүн бизди азыр камап туруш керек да. Бул учурда Кемпир-Абад маселеси боюнча кармалган 30 адамдын абакта жатканына 3 айдан ашкан. Алар Өзгөн районунда жайгашкан суу сактагычтын жеринин Өзбекстанга өтүп кетишине каршы пикирин билдирип, жапырт башламандык уюштуруу айыбы тагылган. Кемпир-Абад иши, анын айланасындагы жагдайлар 2023 жылдагы негизги саясий окуялардын бири болду. Bizde bir çakırık çok bunlar, men taraftan. Bir çakırık çok. Men gerek bolsa ayıp koyulup oturan komitette müçö emes bolupçam. Kafeyniyada çok uçta çok bolsam, mama başalamadık uyuşturuu ayыбын koyup atacak. 30 январда Кемпир-Абадчылардын алгачкысы Орозайым Нарматова үй камагына чыкты. 7 февралда Перизат Суранованын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөн. Апрель айында Клара Сорункулова, Асия Сасыкбаевалар үй камагына чыгарылган. Камактагы 30 адам ар кандай шартта үй камагына чыгып отуруп, алардын 11-и дагы эле абакта отурат. Камактагылар муну саясий куугунтук десе, бийлик четке кагып келет. Убакыт беришпеди ага. 14 февралда 2019 жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев абактан бошотулуп, дарылануу үчүн Испанияга учуп кете турганын кабарлаган. Я просто обязан тогда пролечиться в Испании. Бирок Атамбаевдин дайыны Испаниядан эмес, алгач Дубайдан чыкты. 18 февралда саясий көз караштары бири-бирине такыр дал келбеген Кыргызстандын 6 президенти Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровдун демилгеси менен Дубайдан жолугушту. Бийлик мындай демилгенин максаты ынтымакка алып келүү экенин билдирди. Бирок көпчүлүктүн жоромолу башкача болду. Мен дагы өлкөдө тынчтык, биримдик болушун каалайм. Президент Жапаровдун жакшы ниетин баалайм. Бирок жолугушуунун аягында мен эч ким менен коштошпой чыгып кетүүгө аргасыз болгон жагдай түзүлдү. Келечекте зарылчылык жаралса, албетте майда чүйдөсүнө чейин айтып берем. Бирок өлкөдө тынчтык жана биримдик орнотуу менен Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу эки башка нерсе. Бул экөөнү бириктирүү таптакыр башка жыйынтык берет. Көп кан төгүлгөн. Аны унутуу мүмкүн эмес. Президент Садыр Жапаров мени уктуу жана туура чечим чыгарат деп үмүттөнөм. Дубайда жолугушкан президенттердин ичинен Курманбек Бакиев 2013 жылдагы кан төгүүлөр боюнча күнөөлүү деп табылып, сыртынан 30 жылга кесилген эле. Мурдагы президенттерден Бакиев гана Кыргызстанга келе албай жүргөн. Ушундан улам Дубайдагы жолугушуу Бакиевди актоо аракети катары сыпатталды. Өзгөчө 2013 жылдагы революцияда каза болгондордун жакындары нааразы болушту. Акыры Садыр Жапаров кабар агенттиги аркылуу үн катты. Менин жолугушум боюнча айтсам, биздин баш мыйзамыбыз эң жогорку мыйзам. Мыйзамдардын атасы. Баш мыйзамдын 66 беренесинин 2 пунктунда президент элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин камсыз кылат деп милдеттендирип турат. Мен милдетимди аткарып жатам. Ал эми жоопко тартылуусу боюнча болсо, ар бир адам Кудай алдында, тарых алдында, мыйзам алдында өзүнүн күнөөсү үчүн жооп берет. Президент Бакиевке соттун чечими бар экенин, келсе камакта олтурушуу керектигин да белгилеген.
кандай болсо да Бакиев Кыргызстанга келүүгө аракет кылса каршылык күч болгонун бийлик түшүндү окшойт. 30-июнда кыргыз бийлиги саясий элитасы Ыс көлгө чогулуп Асман шаарынын курулушуна старт беришти. Көл жээгиндеги калаа 4015 гектар жерге курулуп, анда 500 миңге жакын адам жашай турганы айтылып келет. Анын курулушуна 20 миллиард доллар сарпталышы ыктымал экени айтылып жатат. Асман бийликтин кургуялыбы же Кыргызстандагы алгачкы акылдуу шаарбы? Аны азырынча айтып болбойт. 2023 жылдын жай мезгилинде Асмандын иши жаңы башталса, Бишкектеги ак үйдүн курулушу ортолоп калган эле. Жаңы үйдү Иншаат Строй Билдинг компаниясы куруп, анын акысына шаардын түштүк тарабынан 25,7 гектар жер ала турганы айтылган. Азаттык аталган компания менен президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевдин байланышын иликтеген. Туманбаев мамлекеттин ар бир тыйыны көзөмөлдө деп жооп берген. Бийлик ак үйдүн курулушунан тышкары өлкө боюнча ондогон мектеп, бала бакча жана социалдык маанидеги имараттар салынганын билдирди. Мындан тышкары Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Акылбек Жапаров бийликтин реформалык кадамдары өлкө экономикасын 2023 жылы 4,5%га көтөргөнүн билдирүүдө. Быйыл өлкө экономикасы 1 триллиондон ашты, бюджетибиз 577 миллиард сомдон ашты. Бул 2 жылда 3 эсе бюджетибизди көтөрдүк дегенди белгилейт. Кийинки жылга дагы көп бир топ пландарды коюп жатабыз. Күзгү саясий сезон Адахан Мадумаровдун камалышы менен кызып, парламенттеги бүтүн Кыргызстандын лидери мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталды. Мадумаровдун камалышы күтүлгөн эле көрүнүш болчу. Анткени башкы прокуратура Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз-Тажик чек-арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксаатты жогорку кеңештен июнь айында эле алган болчу. Мадумаров кол койду деген протокол Баткендеги 4 көчө тилкесине байланыштуу. Мадумаров аталган документтин юридикалык күчү жок экенин айтса, бийлик буга макул эмес. Алардын айтымында чек-араны тактоодо тажик тарап Мадумаров кол койгон протоколду бетке кармап жатат. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт деп. Адахан Мадумаров өзүнүн камалышын саясий ишмердиги менен байланыштырып келет. Анткени ал бийликтин жогорку кеңештеги саясаттагы негизги атаандашы болчу. Мадумаров бийликтеги 2-1 делген Камчыбек Ташиев менен да келишкис мамиледе болуп, парламентте катуу кайым айтышышкан. Менин чындык экендигимди, депутаттардын чындык экендигини 1000% кийин колдойт. 1000% колдойт, эсиңерде болсун. Мадумаровдон тышкары бүтүн Кыргызстандын бир нече мүчөсү суракка чакыртылып, активдүү жүргөндөрүнөн Мирлан Ураимов кесилип кетсе, Самир Шамшидин уулу 4 декабрда үй камагына чыккан. Чек-ара демекчи Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары 2023 жылы бир нече жолу жолугуп, чек-араны тактоого аракет кылып жатышат. 12 декабрда анын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов билдирүү жасап, Кыргыз-Тажик чек-арасынын 90% макулдашылганын кабарлашты. Чек-ара эмдиги жылы толук тактала турганы да айтылып жатат. Бул жылы Кыргыз армиясында күчтөнүп, байрактар, ак суңгур жана акынчы сыяктуу учкучсуз аппараттар, жаңы курал жарактар сатып алынганы да кабарланды. 4 октябрда Бишкекте Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында жок кылынып, анын арты менен бир топ саясий окуялар орун алды. Алгач ОКМК Көлбаевга таандык делген имарат, эс алуу борборлорун, кымбат машинелерди көргөзүп, Крим төбөлдүн 1 миллиард долларга бааланган байлыгы мамлекетке алдына турганын кабарлады. 2 ноябрда Камчыбек Ташиев Көлбаев менен Матраимов мафия деп атап, ага чейин экөөнүн байланышын иликтеген журналисттердин сөзүн расмий тастыктады. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып, же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Себеби, урматтуу угандар, мына өзүңүздөр билесиздер, ушуга чейин көптөгөн шайлоолордо, көптөгөн мамлекеттик
маанилүү иштерде ошолордун акчаларын негизинде көптөгөн биздин ачык эле айтыш керек кызматкерлер дагы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери дагы мунун ичинде бар. Камчыбек Ташиев мамлекеттик органдарды тазалоо жүрүп жатканын, Матраимовго, Көлбаевга байланышы бар делген 200дөн ашуун мамлекеттик кызматкер иштен алынганын кошумчалады. Алардын бир тобу бажы кызматында иштегендер болуп чыкты. Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевга байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуулук топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат. Бул окуялардан кийин Көлбаевди каржылаган же анын каражатын адалдоого көмөк көрсөтүп келген бир нече ишкер, курулуш компаниялардын жетекчилери кармалды. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топко байланышы бар делген адамдар кармалып, бир тобу кылмыш дүйнөсүнөн баш тартканын жарыялашты. Мындай иштер азыркыга чейин уланып жатат. Ошол эле учурда Көлбаев менен чогуу мафия аталган Матраимовдун азыркы абалы белгисиз болуп турат. Ага кылмыш иши козголгону же козголбогону боюнча расмий маалымат жок. Райымбек Матраимовдун четке чыгып кеткени айтылууда. 2023 жыл тууга байланыштуу талаш талкуу менен жыйынтыкталды. Демилгенин авторлору катары Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов көрсөтүлгөн. Бирок мунун артында Садыр Жапаров өзү турарын курултайда айтып, желек эмне себептен өзгөрүп жатканына мындай жүйө келтирди. Желек кабыл алынып, сүйүнүп, баарыбызга ой желек кабыл алыныптыр деп. Анан арасында санжырачы, тарыхчы кишилер бар. 1000 жылдык кыргыздын тарыхын тимеле бая куйма кулактын бири биздин жезделер болуп кетет эле. Ушу санжырачы көлдүктөр баары билет, Асангазы деген санжырачы болгон. Отуруп анан кийин айтты, атаңдын озурайын айы, желегибиздиги күн карамага окшошуп калыптыр деди. Шуну оңдоп койсо болмок экен деди. Анан карап туруп эле, ой, туй атаң көрү деди. Ушул жерде бир кыргыз жокпу ушу немени билген деди. Түндүгүбүз да туура эмес болуп калыптыр деди. Көрсө түндүк ал кишилердин айтымы. Мен ошондо билдим. Мен деле ага чейин көп маани берчү эмес элем бала кезде. Түндүк баягы 3дөн 6 чамгарак турат да баягы түндүктө, билесиңер да. Ошону айтты, жалаң жамандыкка тигиле турган боз үйдүн түндүгүн коюп койбодубу деп. Мен коркпойм. Мен до конца барам. Желекти сактап калабыз. Бирок президенттин жүйөсү көпчүлүктүн андырбай желектин өзгөрүшүнө каршы маанай басымдуулук кылып турду. Бул демилгеге каршы пикирин билдирип, акция уюштурууга аракет кылган активист Автантил Жоробеков камалып кетти. Ар кандай сурамжылоого катышкан жарандардын көпчүлүгү желекти өзгөртүүнүн кажети жок экенин айтып чыгышты. Ошон үчүн мындай ырым-жырым кылбастан эле ушул бойдон калтырсак жакшы болот эле. 20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда талкуусуз дароо кабыл алган. Ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон. Бирок кыргызстандыктар бул чечимди кабыл алууда көпчүлүктүн пикири эске алынган жок деп эсептейт. Эмнеси болсо да кыргыз бийлиги жаңы жылга жаңы туу менен кирип бара турган болду.